Урматтуу салык төлөөчүлөр, мамлекеттик салык кызматы төмөнкүнү кабарлайт. Эгерде сиз колдонуп жаткан контролдук кассалык машинанын фискалдык модулу менен иштей турган функциясы жок болсо, анда сиздин ККМиңизди 31 декабрга чейин гана колдонууга мүмкүн. Кийинки жылдын 1 январынан тартып, сиздин колдонуп жаткан техникалык талаптарга жооп бербеген ККМиңиздер салык кызматкерлери тарабынан мажбурлоо түрдө каттоодон чыгарылат. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык техникалык талаптарга жооп бербеген ККМди колдонуу үчүн 23 000 сом өлчөмүндөгү айып пул каралган. Административдик жоопкерчиликке тартылуудан кутулуу үчүн мамлекеттик салык кызматы эскертет. Урматтуу жеке ишкерлер, эгер сиздер колдонуп жаткан ККМ фискалдык модулу менен иштей ала турган функциясы жок болсо, мындайча айтканда жаңы коюлган техникалык талаптарга жооп бербей турган болсо, анда үстү-үстөгө көрсөтүлгөн мөөнөттөргө чейин колдонуп жаткан ККМиңизди модернизациялоого же болбосо алмаштырууга чакырат.